Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга белгилүү болгондой кече 16 январда айт десе Темиров Лайф поликлиника маалымат булактарынан жалпы 11 журналисттин массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен Ички иштер министрлигинин убактылуу кармоочу жайына киргизишти. Бул социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан катуу талкууга кабылып, кээ бирлери сөз эркиндигине болгон кысым деп баалашса, айрымдары сөз эркиндигин жамынып алып эле каалагандай маалыматтарды таратпоосу керек, жоопко тартылуусу керек деген пикирлерди айтышууда. Буга жогорку кеңештин депутаттары эмне дейт? Сиздер менен чогуу сурап көрөбүз. Кыргыз эли бир чындыгында борбордук Азиядагы башка элдерден айырмаланат экенбиз да. Туунун эли, эркин ойлоп, эркин сүйлөгөн ошол жактары бар. Анан эми ички иштер министрлигине карата кандай материалдар чыгарган мен чындыгында көрбөдүм, ага убактымда болгон жок. Бирок кандай болгондо деле баягы үйүнө чейин кирип тинткени менимче туура эмес го. Анткени үй деген ыйык нерсе да. Бул Конституцияда деле бар да, мүлктөрдүн кол тийбестиги деп. Компьютерлерди алып кеткенин дагы туура көргөн жокмун чындыгында. Анткени өзүңөр журналистсиңер, мен деле чыгармачылык адаммын. Анча мынча акчаң жоолсо кайгырбайсың, бирок компьютердин ичиндеги макалаларың, чыгармачылык продукцияларың ошолорго бир кол тийсе, бул аябай катуу тиет да. Анан бир жагы өлкөнүн имиджине деле доо кете турган маселе болду го дейм. Ошон үчүн мен ишенем, ички иштер министрлиги бир мыйзам чегинде карап туруп, жакын арада бул маселе жакшылыкка чечилет, анан кайра кайталанбайт деп. Дастан Алабаевич утром в своем выступлении очень много вещей правильных сказал, что свобода слова должна быть у нас, и президент поддерживает, несколько раз он отмечал эти моменты, что свобода слова должна работать, свободные журналисты должны быть. Но что у следствия конкретно они еще не рассказали. Вот мы пока не увидим, какие факты были для того, чтобы задерживать журналистов, не можем давать комментарии по этому поводу. Но я надеюсь, что это будет все в рамках закона и не будет ущемлять наших журналистов. Стоило ли проводить обыски дома журналистов? Это сложный вопрос, конечно, это очень, мне кажется, что неправильно, как могли, все должно быть в рамках закона, да, происходить, как скажем так. А вот 23-летняя девочка может провести подготовку к перевороту, что такое, и вот меняет вот такое? Дело не в возрасте, и 15-летние там дети могут там быть опасными для общества, да. Поэтому я думаю, пока следствие идет, только одно могу пожелать, чтобы все было в рамках закона и чтобы все вот эти факты, то, что они там думают о журналистах, ну, я думаю, чтобы справедливо, да, рассматривали этот вопрос. Именно ошол Кыргызстан туруктуулугуна зыян келтирген журналисттерди кармады деп ойлойм. Азыр эми тергөө бүтө элек, эми кармалып эметип атат. Алар али эч нерсени ачыкка чыгарган жок. Эмне үчүн кармагандыгы боюнча. Ошон үчүн азыр биз эч нерсе айта албайбыз да. Эми укук коргоо органдарынын ишине кийлигишкенге биздин акыбыз да жок. Анан мен ойлойм, ушу акыркы мезгилдерде чындап эле мындай өлкөнүн ичинде туруктуулукту бузганга же болбосо ушундай бир жана элдин ортосунда бир карама каршылыктарды пайда кылганга аракет кылды деп айтышат. Аны тергөө ишинин аягында айтпасак азыр эч нерсе айта албайм. Кантип бул зыян келтирди? Сизге зыян келтирди? Менин билишимче журналисттердин чыныгы мындай журналистиканы окуп бүткөн, чыныгы мындай журналистиканын мындай кесипкөй нанын таап жеп аткандар башка да, мен билишимче. Алар эч качан мындай адамдардын личностуна асылбайт. Адамдардын мындай мурдак эмелерин чукуп чыкпайт, же болбосо адамдардын мындай жаман жагын көп айтпайт да. Алар эки жакты тең айтат. Ак жагындагы, эме жагындагы да адилеттүү болот. Мен журналисттерди ушундай ойлойм да, алар адилеттүү чечиш керек. Мен да бир кезекте блогерлердин чабуулуна ушундай эметкем, ак жерден карылашкан, бирок мен сабырдуулук менен эч нерсе айтпастан чыгып кеткем да. Бирок ошол барган сайын күчөй бере турган болсо, элдин арасында чындап мээнет кылып, чындап ак эмгек менен иштеп аткандар деле кээде карылап коюп атат да. Мына ошого бөгөт коюу максатында болду дейм. 23 жаштагы кыз башаламан кылышы мүмкүнбү үстүнө өзү? Мен ошо кызды тааныбайт экем, билбейт экем. Ал кыз
кечээ апасы чыгып эметип атканын угуп калдым. Эми ал кызды деле мындай адилет териштирет деп ойлойм. Негизи туура эле кадам болду деп ойлойсузбу? Сотко кайрылса болот беле же ушундай кармоо жолу менен журналисттерди тыюу керекпи? Эми алардын укук коргоо органдарынын өздөрүнүн ыкмалары да эми биз Эми сиздер эл өкүлдөрү катары мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзгөн органсыздар да, ошол үчүн сурап атасыздар. биз көзөмөл жүргүзөбүз. Эми чын-чынына келгенде укук коргоо органдарынын өздөрүнүн эмеси бар да, жанагындай иш ыкмалары бар. Анан аларга силер мына туура эмес ыкманы пайдаланып атасыңар деп айтканга биз деле азыр эмебиз, рычагыбыз жок, чынын айткандачы. Өзүңөр жакшы билесиңер. Бардыгы өзүнүн ордуна жооп беришет. Эгер туура эмес кылган болсо журналисттер жооп берет. Анан жана төрага да айтып кетпедиби? Эми сөздө эле бардыгын сүйлөй берген туура эмес. Эгерде алар туура болгон болсо, как гарант конституцияга турары президентибиз буга реакция кылат сөзсүз түрдө. Мен буга бөркүмдөй ишенип турам. Эгерде туура эмес кылган болсо, ошол азыр айтып атышат, Улан Ниязбековду месяц катары өч алуу боюнча деп да айтып атышат аны. Сондуктан буга урматтуу Садыр Нуркожоевич сөзсүз реакция кылат деп ишенем мен. Сиз материалды көрдүңүз беле ошол расследование? Эми- Ниязбеков бар деле лейтенанттан майор Мен ал чинди алуу боюнча, званияны алуу боюнча мен эч кандай тиешим жок, биринчиден. Ага мен комментарий бере албайм. Аны берген президент указы менен берген. Президенттин ошол мыйзам чегинде берилгендигине мен ишенип жатам. Жөндөн жөн бербейт. Ошол аталган редакциялар ошо болуп аткан мыйзамсыздыктарды факты менен көрсөтүп бербеди беле? Сиз деле көрүп кызыгып көрсөңүз керек. Анан ошолорго карата Ички иштер министрлигинин тарабынан кысым же басым жоо иретинде болуп аткан жокпу? Кайра жолай кайталап коеюнчу. Гарант конституция катары, ала биздин жараныбыз катары президентибиз буга сөз реакция кылыш керек. Туураны туура, акты ак деп, караны кара деп реакция бериш керек болчу. Эми мен буну маалымат булактарынан уктум кече күнү. Кечинде окудум, ал боюнча омбудсменддин оюнда эле айткан оюн окудум. Андан сырткары министр культурадайбыз, ошонун орун басарынын мына бүгүнкү күнү азыр сиздер жогорку кеңештин официалдуу позициясын төраганын айтканын уктуңуздар. Андан сырткары мен ошол эле жанагы Кактус медиа жана башка жанагы маалымат булактарынын жанагысында көрдүм. Бул жерде эми Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду, массалык жанагыга чакыруу боюнча, башка боюнча. Эси эле бул ушул айткандары, далилдери бар болгон болсо, анда мен айтам туура да. Бирок мен ал далилдер жок боло турган болсо, бул адам укуктарын, сөз укуктарын бузуу, ошол эле жана конвенциялардын жанагылардын талаптарын бузуу деп эсептейм. Кыргызда жакшы сөз бар да. Жанагы баш кеспейм бар, тил кесмей жок деп. Эсирден бар эле келип атат, эсир малында бар эле, ошол эле Фитиль деген телеканал бар эле, Крокодил деген журнал бар эле Сайыстагы. А биздин ичибизде карай турган болсок, Чалкан деген жана башка жанагылар, Шивиге деген передача бар. Ошол жерде деле эсир малында деле ачык айкын айтып келген да. Эми мен мындай ойлоп элем да, бизге биринчиден ошол мамлекетибизге тынчтык керек, туруктуулук керек. Анан эми ушундай сын пикир айта берген бардыгы эле билет да. Эми биздин саясатчылар да ошол сын айтканды жакшы билет. Азыр мына эми арасында журналист деп бир-экөөнү эле тааныйт экен, калгандары мен билишимче блогер болуш керек да. Блогерби ошондой болуш керек алардын арасында. Анан эми мындай эми бирок жесткий чаралар көргөн, кандай бир түрдө эми ар кандай сын пикир кетип атат коомчулукта дагы. Бирок мен ойлойт элем, эми биз бардыгы мындай мамлекет үчүн ушул тынччылык болсун деп, анан кийин ошол элди эле дүрбөй эле, анан андай эле мындай эле деген алыс болушубуз керек да. Мына чет өлкөлөрдө, мына Арабский Эмиратта, ал жерде жаңылыктарда жаман мындай жаңылыктар чыкпайт экен да. Бирөөнү өлтүрүп кетти же бирөө мындай болуп кетти деген, ал жерде только позитивный, жакшы жаңылыктар чыгат экен да. Биз дагы ошондой кылып туруп, анан чет өлкөдөн биз айтабыз, инвесторлор келиш керек деп атат, туристтер келиш керек деп атат. Анан алар биздин сайттарга кирип эле анан ошол жерде күндө эле бирөө мындай болуп кетти, андай болуп кетти деп окуса, анан кийин чочуп келбей коет экен да. Ошондуктан биз дагы ойлонушубуз керек да, журналисттер ойлонуш керек. Ушул Кыргызстанды канчалык мындай
көбүрөөк ушундай позитивный жаңылыктарды чыгарса депчи. Ошондо мен ойлойт элем баардыгы бул жака келгенге каалайт эле, умтулат эле Кыргызстанга барайлы депчи. Анан эми бул кечээ камалган журналисттер боюнча айтып кетсем, эми аларды кое бериш керек. Кое бериш керек, мен тез арада ойлойм. Бирок эми ошол бир нерсеси тастыкталса, алар дагы жооп бериш керек мыйзамдын астында. Эми канчалык ал жерде кандай тергөө жүрүп аткан экен, жана кандай иштер менен мен мындай так билбейт экенмин. Бирок эми аларды камабай туруп эле ошол чакырып суроолор болсо суроолорун берип, же болбосо бир какой-то фактылар болсо ошол фактылар менен тааныштырып ошондой иш жүргүзсө болот эле деп ойлойт элем да. Менче эми укук коргоо органдары өздөрү билет кандай ишти алып барышты, биз дагы айта албайбыз. Аларга дагы мындай неме бере албайбыз, буйрук бере албайбыз. Эми көрөбүз го азыр эми кандай болот экен. Убакыт көрсөтөт да. Айрым кесиптешиңиз айтты да, журналисттерди душман санабаш керек. Алар менен акылдашып көмөкчү катары көрүшүбүз керек депчи. Комиссия түзүлүш керек, иш кылдат иликтениш керек деп. Бул боюнча оюңуз кандай? Анткени ооруну жашырсаң өлүм ашкерелейт дейт. Жогоруда сиз айтпадыңызбы? Негатив маалыматтардан биз арылышыбыз керек депчи. Окуя болуп атса, фактылар болуп атса, аны жашырып жаап койбош керек. Эми жашырып жабышта эмес, бул жерден баштамайын деп айттым. Бирок албетте азыр мына жыйын жүрүп атат. Биз дагы ошол суранабыз, ушул боюнча дагы биз өзүбүздүн ошо парламент катары биз дагы бир өзүбүздүн ойлорубузду айтышыбыз керек. Комиссия болобу же башкача бир ал жакта комиссиядан башка же мындай топ түзүлөбү, мен аны болсо көрөлү. Бирок мен дагы ошо ойлойт элем, ушул мына СМИ боюнча өткөндө дагы мыйзам долбоорун алып келгенде дагы бизде өзүбүздүн пикирибизди айттык. Бирок мен ойлойт элем, эми журналисттер дайыма эркин жүрүш керек депчи. Ошол эми журналистика болгондон кийин ошол коомдо дагы мен ойлойм мындай не только баягы бийлик жак эл деле мындай ойлонот да, мындай эми кандай десем, мындай терс көрүнүштөр болсо же өздөрү бир аракеттер кылса, ошол мен дагы сайтка чыгып кетемби же баягындай Инстаграмга чыгып кетемби депчи. Бирок сиз туура айтасыз, биз дагы аракетти кылабыз азыр ушул маселе боюнча дагы көмөктөшкөнгө. Биринчиден мен силердин коллегаңар. Убагында Аят газетасында саясий баяндамачы болгом, андан кийин башкы редактор болгом. Ошон үчүн биринчиден эң биринчи басма сөзгө кысым Кыргызстанда болбош керек. Эч качан болбош керек. Сөз эркиндиги бул адам төрөлгөндө кошо жаралат. Ошого берилиши керек. Сөз эркиндигине басым жасоо бул демократиялык коомдо болбош керек. Экинчиден, демократиянын принциптери болгон бул сенин укугуң менин укугум башталган жерде бүтөт. Ошол сөз эркиндигин туура так жана мыйзамда жазылган таризде колдонуш керек. Ошол эле сайттар, араңардагылар, силер баарыңар мени сындап жүрөсүңөр. Мен муну көтөргөнгө мажбурмун, себеби мен депутаттын, элдин өкүлүмүн, мамлекеттик кызматкермин. Силердин төлөгөн налогторуңардан биз акча алып айлык алабыз. Мен көтөрөм. Бирок элдин баары эле мендей эмес да. Мен кээде мыйзам бузуп, мен жөнүндө туура эмес жазган журналисттерди да сотко да бербейм. Кол шултап коем да, бирок элдин баары эле биздей эмес экен да. Көчөккө айтылып аткан 11 журналисттин камалышы бул тышкыдан караган кишиге, тышкы дүйнөлүк коомчулукка бул өтө жаман нерсе деп айтылат. Даже бир журналист камалбаш керек. Бирок ал журналисттердин биз Кыргызстанда билебиз да кимдин ким экенин. Канча топко бөлүнгөнүн да билебиз да. A'нын группасы, T'нын группасы, тиги партиянын группасы, бул партиянын группасы, бул саясий топтун группасы экениңерди билебиз да силердин журналисттердин. Кимдин группалары кандай бөлүнөт. Ошол эле азыркы бийликтин группалары бар, саясий топтордун. Азыр мен А саясатчы жөнүндө бир нерсе айтсам өлдү. 2-3 күн мени тепкилеп эле жатат. Андан Т саясатчы, кээ бир журналисттер шайлоого барып, саясий уже неме алып алган өзлөрүнө. Билебиз, кээ бир журналисттерди саясий партиялар менен шайлоого барган.
ошолор азыр блогер болуп ар кандай нерселер жазып атат. Изилдөөчү, анализ берүүчү журналисттер өтө азайып калды. Гезиттер почти что жабык. Замандын талабы болот. Замандын талабы туура, ошо гезитти эч ким окуй калды. Ошон үчүн журналисттер отуруп алып эле биринен бири көчүрө берген бул журналистика эмес. Журналистика мына силерге окшоп моякка келип элдин пикирин айтып тарап болбош керек да журналистика. Мисалы ачыгын айтайын, апрель тарап отуруп алып эле ал бир тарапты сындаган тарап. Мен ачыгын бетиңерге айтып атам, мен жашырган жокмун. Апрель телеканалы тарап, ал ким экенин, кимдин каналы экенин билебиз. Темиров Лайв да тарап, Кактус да тарап. Баарын билебиз биздин кайсы. Силердин ким экенин да билебиз. Ошон үчүн журналистика, мен убагында журналистика болгондо биз изилдеп аракет кылчубуз, бирок биздин убакта деле кичине изилдөө жоголуп калганда анализ кылыш керек. Эми азыркы 11 журналист камалышы бул өтө оор, өтө чоң резонанстуу нерсе. Биз адилеттүү текшерүүнү талап кылабыз. Ал жерде ички иштер министри боюнча сөздөр жүрүп атат. Ал жерде башка нерселер боюнча сөздөр жүрүп атат. Ар кандай алардын ишмердүүлүгү боюнча айтылып атат. Эми бир нерсенин главный редактору ошол элге кылган мамилесин карабайсыңарбы? Ошол эмне деген сөздөрдү айтып атат. Ошон үчүн журналисттердин да этикасы болуш керек, башка нерселери болуш керек. Өзүбүздү өзүбүз коргошубуз керек. Бир маалымат берип атканда аны тереңдеп изилдешибиз керек. Мен муну саясий куугунтук деп эсептебейм. Жазган нерсесине жооп бериш керек. Эгер ак болсо, Кудай буйрса чыгат. Ак эмес болсо, анда камалат. Азыр кимдер гана камалган жок. Мен сиздерге дагы бир жолу айтам. Бул бийлик, Садыр Жапаровдун бийлиги мурунку калыптанып калган нерселерден өзгөчө бийлик жүргүзүп атат. Бардык нерселер башкача болуп атат. Анан булар бөлүп бул мындай экен, аяп коеюнчу, мыйзам бузса да көз жумуп коеюнчу дебейт. Мен дагы айтып атам. Бизнеске да айтып атам, журналисттерге да айтып атам, депутаттарга дагы бардык элге айтып атам. Мыйзам бузасаң жооп бересиң. Ашыкча апаратса биз айтабыз. Кээ бир нерселерден ашыкча апаратканын айтып эле атпайсың. Ошон үчүн эң негизгиси мамлекет болуш керек да Кыргызстан. Кыргызстан астында мыйзамдар. Кыргызстанга доо кетпеш керек, мыйзамдар бузулбаш керек да, мыйзамдар бузулуп бир нерсе болуп баратса анда бале келет деген сөз. Эми бул жерде биринчи кезекте мен деле кечээ күнү уктум. Чын төгүнүн кайсыл статья менен кандай болуп атат, менде толук маалыматым жок экен. Бирок негизи мындай жалпылап айтканда сөз түрдө сөз эркиндиги болуш керек. Эми бизде демократия деп айтып атканыбыз менен кайсы бир деңгээлде ушул сөз эркиндигине басым жасоо катары деле карап көрсөк болот. Бирок кечээги күнкү мисалы канчалаган, мисалы бир эле эмес, бир топ журналисттердин да жапырт камалуусу бул эми резонанстуу нерсе. Албетте мен эми алардын кайсы статьялары, мисалы бийликке асылуу же болбосо туура эмес, мисалы эми ошону кайсы деңгээлде айтканы боюнча менде толук маалыматым жок экен. Ошон үчүн мен азыр ал боюнча комментарий бере албайм. Эгерде толук кандай могул статьялар менен мондой мисалы айтып атпайбы, жанагы Украинадагы согушту пропагандалап ушундай кылды деп. Эми ар кимдики ар түрдүү го деп ойлойм да. Жалпысынан кандай баалап атасыз журналисттерге болгон сөз эркиндигине болгон кысымды? Эми сөз эркиндигине эч качан кысым болбош керек. Биз журналисттер менен биздин эми мамлекетибиздин жалпы улуттук идеологиянын жакшы жактарындагы коомчулукка, дүйнөгө ушул журналисттер аркылуу, сөз эркиндиги аркылуу таанылабыз. Биздин жакшы жактарыбызды ошол эле сөз эркиндиги менен журналисттер менен мисалы даңкталабыз. Эми албетте бардык нерсенин эми бир жагы, экинчи жагы дагы болот да. Ошон үчүн эми мындай басмырлаган туура эмес го деп ойлойм.